Оңой сабак. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе, сабакка даяр болсоңор, алипе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, бүгүн Актан базарга келди. Базардан жашылча жана сүт азыктарынан алайын деп жатат. Ал с тыбышы менен башталган нерселерди гана сатып алат. Кана, ойлонобуз. Актан эмнелерди сатып алышы мүмкүн? Азаматтар, силер тапкыч шамдагай болдуңар. Туура таптыңар. Актан сыр, сүт, сабиз жана сарымсак сатып алат экен. Балдар, бул сөздөр кайсы тыбыш менен башталды? Ооба, с тыбышы менен башталды. Анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз с тыбышы жана с тамгасы. Бүгүн сабакта с тыбышы жана с тамгасы менен таанышасыңар. Ага карата кызыктуу тапшырмаларды аткарганды үйрөнөсүңөр. Келгиле, с тыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. С. Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул с тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Балдар, с тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, с тыбышын дагы 3 жолу кайталап айтып көрөлү. С. Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, с тыбышын айтып жатканда аба тоскоолдукка учурап, тилибиз тиштерибизге тийишип, катуу айтылды. Демек, с тыбышы каткалаң, үнсүз. Бул баш тамгасы жана кичине тамгасы. Балдар, бул сагызган. Келгиле, ушул сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Силер билесиңер, талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктайт. Кана, сагызган деген сөздөгү тыбыштарды атагылачы. Кайсы тыбыштар бар экен? Туура. С, а, г, ы, з, г, а, н тыбыштар бар экен. Анда бул сөздө 8 тыбыш, 8 тамга бар экен. 3 муунга бөлүндү. Са, гыз, ган. С тыбышы сөздүн башында кездешти. Мына балдар, биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Бул эмне? Туура, бул арстан. Баарыбыз жолу кайталайбыз. Арстан. Арстан. Балдар, сөздөн кайсы тыбыштарды уктуңар? Туура. А, р, с, т, а, н.
Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Ооба, 6 тыбыш, 6 тамга бар. Муунга бөлүп көргүлөчү. Силер туура таптыңар. 2 муунга бөлүнөт. Биринчи мууну арс, экинчи мууну тан. С тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Демек, балдар, бул жерден силер эмнени байкадыңар? Ооба, с тыбышы сөздүн башында, ортосунда кездешерин билдиңер. Азыр ушул сөздөрдүн бирөөнү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Карагыла. Биринчи сөз арстан. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура. Арстан токойдун падышасы. Кайталайбыз. Арстан токойдун падышасы. Демек, балдар, сүйлөм эмнеден түзүлдү? Ооба, баарыбыз чогуу 2 жолу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Абдан жакшы. Кезекти окууга берели. Азыр бир нече муундарды окуйлу. Кана, баштадык. Са, со, су, сы, ас, ос, ус, ыс. Жакшы. Эми муундардан сөз түзүп окуйлу. Аска, сака. Сана, сары. Сарай. Жакшы. Кийинки сөздөрдү окуйлу. Самын, сайма, сандык, суро. Жакшы. Азыр салтанат деген темадагы чакан текстти мен окуп берейин. Силер көңүл буруп угуп отургула. Салтанат. Салтанат жомок окуду. Жомок жолборс, арстан жана түлкү жөнүндө эле. Салтанатка жомок абдан жакты. Сайкал менен Садыр Салтанаттын достору. Салтанат досторуна жомокту айтып берди. Эми, балдар, чогуу окуйлу. Салтанат. Салтанат жомок окуду. Жомок жолборс, арстан жана түлкү жөнүндө эле. Салтанатка жомок абдан жакты. Сайкал менен Садыр Салтанаттын достору. Салтанат досторуна жомокту айтып берди. Силер туура окуганга аракет кылдыңар. Балдар, азыр силер менен адашкан тамгалар оюнун ойнойбуз. Эгерде силер адашкан тамгаларды туура жайгаштырсаңар, бир сөз келип чыгат. Кана, оюнубузду баштайлык. Ойлонобуз. Эмне деген сөз пайда болду? Бул сүрөт силерге жардамга келет. Туура, самын деген сөз пайда болду. Кийинки адашкан тамгаларга көңүл буралы.
Оба, силер туура таптыңар. Кирпи деген сөз. Кийинкисин карайлы. Азаматсыңар менен акылдууларым. Бул турна деген сөз экен. Кандай жакшы. Мен абдан кубандым. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы. Бул эмне? Туура, бул түлкү. Бул сагызган. Бул сарымсак. Бул арстан. Бул жолборс. Бул самын. Кандай жакшы. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап калыптырсыңар. Азыр балдар. С тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Калем сапты оң колго кармайбыз. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Анда абада жазып баштайлы. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы. Бүгүн биз силер менен с тыбышы жана с тамгасы менен тааныштыңар. С тыбышы каткалаң үнсүз экенин жана сөздүн башында, ортосунда кездешерин билдиңер. С тыбышы катышкан сөздөрдү туура атадыңар, муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, сүйлөм, текстти окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мен силерге абдан ишенем. Айтылган нерселерди угуп жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Дайыма кайталап туралы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомоктор, табышмактар бар. Билинбей, убакыт да келип калды. Биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.